жергиликтүү калктардан деле мисалы азыр мына эми колубузда баарыбызда эле смартфон бар да, ошо тартып туруп кайсыл айыл экен, кайсыл район экен, кайсы участок экен салып туруп интернетке салып коюп тургула, мен карап көрүп турам, анан министрлердин буйругун бурайын. 40 кабаттуу үйдө жашоо кооптуу эмеспи? 40 кабаттуу үйлөр курулуп баштады. Айрымдар үйлөр сейсмикалык талаптарга ылайык келер келбесине кызыккан. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Гүлзат Тотубаева жарандар коопсуздук үчүн кабатыр болбошу керек экенин, курулуштун сапаты бир нече этаптуу текшерүүдөн өткөнүн билдирди. Биз бул комплекс сейсма туруктуулуктун баардык талаптарына жооп берет деп ишенимдүү айта алабыз деп белгилеген ал. Кыргызстандагы эң чоң саясий жылдыз агабыз, акабыз объектисинде дагы ушундай болуп атат. Туугандар, ачык айталы эми. Баягы баш кесмек бар, макул эми. Бирок тил кесмек жок дейт. Эми айтканга аргасызмын эми, тура түшүнүңүздөр. Мен эми баягы кээде туруп мен чыдабай кетем да, мындай калыстык болсун дейм да. Себеби эң баягы зарыл нерсе бул калыстык өзү. Кээде адамдар ачкачылыкка да чыдайт. Кээде адамдар жокчулукка чыдайт. Кээде адамдар жанагы бир майда чүйдө мындай кемчиликтерге чыдайт. Кырсыктарга да чыдайт. Бирок адилетсиздик болгон болсо, ошол жер адамдарды аябай ачыштырат. Неге мындай деп түшүнүп чыгат да. Себеби ошол адилетсиздик аябай адамдарды ушундай жинин келтирет, аябай жанын кашайтат да. Анан ошондой адилетсиздикти кылбасаңыздар, сураныч эми. Элдин баардыгы ушинтип үмүт артып атат, элдин баардыгы ушинтип ой жакшы иштеп атат, ой мына курулуштар күчөп атат деген менен ал курулуштун сапаты кандай болуп атат? Ал курулуштун мына нормасы сакталып атабы, сакталбай атабы, баардыгын мыйзамдуу кылып атабы? Же мыйзамсыздагы баягы бармак басты, көз кысты дегендей болуп кетип калып атабы? Ошого окшогон нерселер кандай болуп атат? Эми ушуну ак көз, кара көз баары бир көрүп атабыз. Анан бир жолу эми макул эми деп айтпай коесуң, эки жолу айтпай коесуң, үчүнчүсүндө эми неге эми айтып кое береличи деп айтканга аргасыз болосуң. Эми көрүп атабыз. Айтыш кыйын болуп калды азыр. Айткандан баардыгыбыз коркуп калдык, бирок эми корксок дагы кээде чыдабайт экенсиң, айтып берет экенсиң ушинти. Туура түшүнүңүздөр. Мына үй. Үстү жакшы жанагы эми болот экен. Мында да карапайым эл үчүн курулуп атса, болгондо дагы мындай кирешеси аз, бюджетте иштеген, аз айлык алган, же болбосо Орусияда иштеген, жалчытып көп акча таппаган адамдарга деп салынып атат. Анан ошолорго деле ошол үйдү сапаттуураак кылып салып берип койсок болот да.